Адахан Кимсанбаевич. Бұл маселе жөнінде емес. Негізі азыркы кеткен маселеде дағы. Нұрбек мырза, мындай қарап көрсеңіздер де, біз шашпашыбыз керек та. Бізді ешкім қуып келеткен жоқ. Мен сонуш деп 3 жолы қиқырдым. Азыр кетті жаңағы социалдық маселе бойынша мыйзам кетті. Сунуш. Bir sunuştu eski alıp koygan bolsa, keyinki ушундай долбоорлорго ошондой катачылыктар кетпей турган сунуш айтайын дедим эле мен. Мыйзам 1-январь 22-жылдын 1-январдан баштап күчүнө кирет деп жазылып турат. Биз азыр добушка кетсин деп жиберген мыйзамда. Закон артка күчкө ээ эмес. Кетпесеңиз ким? Келсеңиз отурсаңыз бек. Адахан Кимсанбаевич, азыр деле берип койсоңуз ошол боюнча. Мен ошону убагында берейин дедим эле. Мына комитет деле бирөө кууп келеткандай эле болуп шаштырбасаңар да. Эмне үчүн ушул 1-январь 22-жылдан баштап күчүнө кирет деп атабыз. Биз жыл бүтүп атканда кабыл алып атабыз бул мыйзамды. Адахан Кимсанбаевич, мен сурадым. Суроо жооптор барбы деп. Жок дешти. Кыйкырсам да укпай атпайсыңар. Мындай бир өзүңөр сол жакты да карап койсоңор. Макул. Бир жакты эле карай бер, ошондо көрөсүңөр. Кандай болуп 1-январдан баштап күчүнө кирет бул? Ошол жанагы мыйзам боюнча жооп берип коюңузчу. Саламатсызбы, Адахан Кимсанбаевич. Бул мыйзамды былтыркы жыл 6-сазыв менен эле өткөзмөкпүз. 6-сазыв шайлоого кетип жетишпей, бул сазыв менен да өткөзөбүз деп 3-чтенияны эмеге чейин өткөзмөкпүз, 1-июнга чейин. Анда да жетишпей калдык. Жок, мейли жетишпей калсаңар, эми бул мыйзам кол койгонтарда күчүнө кирет деп жазып койбойсуңар жок дегенде, анан 1-январдан баштап кирсе, кайрадан эсеп чыгарасыңар силер. Жок, 1-январдан кирет деп 1-январдан салык кызматы менен сүйлөшүп 1-январдан киргизе беребиз. Кандай киргизесиңер? 22-жылы бүттү, кетти, 9 ай бүттү. Кандай киргизесиңер? Эми азыр задним числом кыла албайбыз уже. 1-январдан кирет 23-төн. 22 деп турбайбы бул жерде? 23 деп жазбайсыңар, 22 деп турат. Ошон үчүн урматтуу алып барып аткандар, мындай кишини угуп койсоңор мындай карап. Ушул бойдон кол коюп кете бересиңер мына. Караңыз, 22 деп турат. Комитеттин төрагасы да оңдогон жок. Комитеттин мүчөлөрү да оңдогон жок. Анан кандай болуп биз 9 ай артка кетип иштейби бул мыйзам? Ошон үчүн шаштырбагыла айланайын, кесиптештер. Алешемдиктер өтө көп мыйзамдарда. Кандай дейсиз, кантип оңдойбуз муну? Жооп берсеңиздер. Адахан Кимсанбаевич, биякта мыйзам долбоорунун нормалары өзүңүзгө белгилүү деген налоговый кодекс 1-январдан күчүнө кирген. Бул жагынан бул норманы туура эле деп эсептейбиз, себеби бул на ухудшение кетпей эле мыйзам долбоору, наоборот, биздин бизнестерге ыңгайлаштырып, жеңилдетүүгө ставкаларын азайтып атабыз. Азыр канча пайыздан алып атасыңар ишкерлерден? Азыр 17,25%, эгерде 15 кызматкер көрсөтсө 4%га чейин чыгат. Бул жерде 8% деп атасыңар, туурабы? Жок, 8% деген жок ал жерде. 17%дан 15 кызматкер көрсөтсө 17%дан 4%га чейин чыгып атабыз. Силер азыр канчадан жыйнап атасыңар? Эмеден нанимательден 17,25%. Иш берүүчүдөн? Иш берүүчүдөн. Эмеден кызматкерден 10%. 27,25 жалпысы. 8 деп турат. Дагы бир жолу караңыз. Долбоорду караңыз. Бул биринчиден. Экинчиден ушул мыйзам 1-январь 22-жылдан күчүнө кирет деп турат. Караңыз, мага карабаңыз, тетиги долбоорду караңыз. Мыйзам азыр кабыл алынса, бирок 1-январь 23-төн кирет да. Бирок 22 деп атпайсыңарбы силер? Мыйзамда 22-жыл деп жазып атасыңар. Түшүнүп атасыңар, кыргызча түшүнөсүңөрбү? Түшүнөм. 3 жолу берип атам, 3 жолу айтасыз. Я согласен с 23-го года, но вы-то пишете с 1 января 2022 года. Тактап коебуз аны. Кош бергиле. Кандай тактайсыңар? Жактырып кетти. 3-окууда комитеттин жактыруусунан өтүп, добуш берүүгө кетти. Ал жерге келгенде bir sunuş aytıp koyun dese hiç kim ruhsat berбейт. Жөнүнө добуш бер, бас деп кыйнайт могул жерде. Азыр оңдоп койгула деп атам редакционный.
Тактап туруп өзгөртүп коесуң. Тактабаңыз, караңыз редакцияда 22 деп турабы? 22 деп турабы? Караңыз. Ооба, 22 деп турат. Мына урматтуу кесиптештер, түшүндүңүздөрбү? Кантип биз добуш бердик ушуга? Кантип добушка жиберип беребиз? Комитетке дагы, биздин жогорку кеңешке да абийир алып келбейт мындай катачылыктар. Экинчи микрофон, процедура. Урматтууга, урматтуу депутаттар, азыр мыйзамды кайра кайтып келүү боюнча мен сунуш кылып атам. Азыркы биз жиберген 3-чү окууга. Кайра кайтып келген жокпуз, Атакан Кимсанбаевич сунушум бар деди, ошо. Жок, ошол эми биз голосовать бир макул болуп жиберип койдук да, ошону оңдошубуз керек. Кандай оңдойбуз? Атакан Кимсанбаевич айтып аткан нерсени. Укукчулар жобуну айтпайсыңар, жолу кандай болот мунун? Жибербейдик 3-чү окуудан голосованияга. Азыр кандай кылабыз Атакан Кимсанбаевичтин сунушун? Юротдел айтып берсин, ошону менен баралы да. Эртең ката кетип калса кайра кайтарып турабызбы? Рахмат. Атакан Кимсанбаевич, сиз сунушуңузду айтыңыз, şimdi кайра кайтарып алалыбы? 5-чи микрофон, 5-чи микрофон. Кош бергиле. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер. Мына демилгечилер өздөрү айтып атат, туура эмес болуп калды деп атат. Моюнга алып атат. Моюнга алгандан кийин биз добуш берүүгө кеттик деп 3-чү окуудан деп комитет дагы ушуну карабады. Биз чакчелекеге түшүрөбүз да, редакциялык тарабынан алып келгендечи, мына жетекчиси да айтып атат, 23-төн баштап күчүнө кириш керек, а биз 22-ден баштап деп жазылып турат ал жерде. Азыр менимче кайра артка келишибиз керек. Кайра артка келип, мыйзамдын күчүнө кирүү мөөнөтүн ошол жерде 23-жыл 1-январдан деп баштап кирип, кайрадан чечим кабыл алышыбыз керек, ансыз болбойт. Атакан Кимсанбаевич, мен жооп берип коеюнбу. Мынакей жаңысын алып келдим, азыркы то, что проголосовали. Настоящий закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем официального опубликования. Бул жерде 22-жыл деп уже жок, мына жаңысы. Биз депутаттар ачкылачы, мониторду ачкыла. Мага башка берип, силерге башка берген жок да. Мыйзамдын күчүнө кирүүсүн карап көрсөңүздөр 22 деп турат. Дания Ермекович, сиз Мага көрсөткүлө ошол редакцияны. Эмен көрсөтүп. Жок, ал сизде, бизге таратылган редакцияны. Биз добуш беребиз. Ачкыла мониторду. Урматтуу депутаттар. Атакан Кимсанбаевич, бул эме 1-чи окууда экен, сиз ошону караган окшойсуз. А сизге барып көрсөтөт. 2-3-чү окууда, 2-3-чү окууда Урматтуу депутаттар, могул жерде 22 ме 23 карасаңыздар жылда с момента подписания вступает в силу деп турат. Азыр берем, мен 6-чы микрофонду кош бергиле. Нурбек Омурбекович, чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, Данияр Ермекович, 2-чи окууда бул азыр соцфонд боюнча мен сунушту берген, биз ондоп койгонбуз. 3-чү окууда ондолгон азыр с 1 числа месяца после официального опубликования. Мисалы октябрь айында ошол официальный опубликование болсо ноябрда күчүнө кирет. Азыр так жазылган. 3-чү окууда ушул мыйзам долбоор ондолгон. Тей барып аппараттан бирөө барып көрсөтсө жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон кош бергиле. Рахмат. Мен могу отурган биздин министр мырзага таң калам да. Ошол технический ошибкаңарды аппараттын дагы кызматкерлерине карап койсоңор болбойбу? Мына бир цифра үчүн целый министерствоңо сөз келип атат. Целый биздин парламентке сөз келип атат. Нурбек Омурбекович, это чистая халатность министра нашего. Жок, бизде эч кандай халатсыз жок. Бу жерде мындай болуп атат. 1-чи окууда 2022 деп жазылып тур. Андан кийин 2-3 окууда 2023 деп каралып атат. Атакан Кимсанбаевич болуш 1-чи окуусун карап алган, азыр 3-чү окуудан карап атабыз биз. Эми ошону мониторго илип койсо болобу биздин мониторго? Кандай болду? Айтып бергилечи, кандай болду?
Урматтуу депутаттар, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, мына азыр чогуу такташтык. Биякта кичине соцфонд тарабынан туура эмес маалымат берилип калды. Бул боюнча биз өзүчө териштирип такташабыз. Бирок сиздер азыр добушка берген мыйзам долбоору 3-окууда подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем официального опубликования деп ушу менен токтоду. Сиздер туура кабыл алдыңыздар. Бул жагынан биз тараптан соцфондко кичине азыр такташа турган маселе бар. Баштай берели, урматтуу депутаттар, жумушубузду. Эми азыр бул жерде түшүнүктүү болсо керек, урматтуу депутаттар. 3-беренде так жазылып турат. Ошону карап койсоңуздар. Себеби ошол кол коюунан баштап, кийинки айдан күчүнө кирет деп турат. Урматтуу депутаттар, анда тактап алдык, бул добуш берүүгө кетти да, жөнөтүлдү. 4-чү маселе. Адахан Кимсанбаевич, сиз суроо берип аттыңыз беле? 4-чү маселе боюнча сурооңузду берсеңиз болот. Азыр ушул каралып аткан мыйзамдын долбоору боюнча Соцфонд представитель сиз. мына социалдык фонд менен ушуну тактайбыз деп олтуруп, биротоло азыр ойдун пикирин баарына башка жакка кетирип салды да. Мен алдым суроону. Урматтуу депутаттар,